87 депутат бүт бары алышты. Эч ким баш тарткан жок. Эл катарлы алдык, баш тарткан жокпуз. Муктаждыгыңыз бар беле кызматтык унаага? Өзүңүздүн унааңыз бар беле? Өзүмдүн унаам бар. Азыркы автоунааны бардык эле депутаттар баш тарткан жокпуз. Жогорку кеңештин депутаттарына кайрадан кызматтык унаалар берилгени белгилүү болду. Аталган автоунаалар бүгүн парламент имаратынын унаа токтотуучу жайында турганын көрүүгө болот. Себеби депутаттарды кызматтык унаа жана башка артыкчылыктардан ажыраткан чечим 2016 жылы кабыл алынган болчу. Кийинчерээк эл өкүлдөрү кызматтык унаа маселесин парламентте кайрадан көтөрүп, айым депутаттарга кайтаруу сунушу айтыла баштаган. Андан соң айымдарга жана төрагага, анын орун басарларына гана кызматтык унаа берилүү каралган. Деген менен бул жолу жаңы автоунааларды азыркы депутаттардын баары алышкан. 8-чакырылыштын дээрлик басымдуу бөлүгү бизнесмен ишкерлерден тандалды деп айтылган эл өкүлдөрүнүн баарынын машинасы болгону менен мындай кызматты пайдаланууну бири да четке каккан эмес. Аны 7-чакырылышта билесиз, депутаттар кабыл алган. Анан мен кызматтык автоунааны мурун эле колдонуп жүргөм. Бизде Chevrolet'ден машина, Chevrolet Captiva болгон. Аны биз шайлоого чейин тапшырганбыз, бергенбиз. Азыр болсо мага кызматтык автоунааны беришти. 87 депутат бүт бары алышты. Эч ким баш тарткан жок. Алдык. Өзүңүздүн унааңыз бар беле буга чейин? Буга чейин бар болчу. Муктаждыгыңыз бар беле кызматтык унаага? Эми буга чейин биздин чакырышка чейин кабыл алып койгон мыйзамда. Эми башкаларга окшоп эл катарлы алдык, баш тарткан жокпуз. Алдым. Муктаждыгыңыз бар беле кызматтык унаага? Өзүңүздүн унааңыз бар беле? Өзүмдүн унаам бар. Мен муктаждыгым бар, мага өзүнчө унаа алып бериле деген эмес. Бул азыркы күндө Кыргыз Республикасынын жалпы алып барылып аткан саясатынын негизинде берилип атат. Айылдагы айыл өкмөттөрдөн баштап айылдык имамдарга чейин машина унаа менен камсыздоо жүрүп атат. Бул деген ошол ишмердүүлүктүн алдыга жакшы сапаттуу жүрүшүнүн негизинде болуп аткан иш деп эсептейм. Мен интервью бербейин деп чечтим. Кызматтык унаа алдыңыз? Негизинде айтып койдум. 1 жыл 2 жыл бербейм. Буга чейинки чакырылышта вице-спикер болгон Нурбек Сыдыгалиев эл өкүлдөрүнө кызматтык унааларды кайтарып берүүнү сунуштаган. Ал унаалар депутаттарга эл менен тыгыз иштешүүгө жана маселелерди аймактарда чечүү үчүн керектигин айткан. Кийинчерээк кызматтык унаа алууга жол ачкан тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгон. Ал эми 2015 жылы шайлоо алдында элге кызматтык унаа, батир сыяктуу артыкчылыктардан баш тартабыз деп сөз берип, шайлоодон кийин убадасынан кайрадан эмнеге кайтышканын айрым депутаттар төмөндөгүчө түшүндүрөт. 2015 жылы билесиздер, алда бүгүнкү күндөгү экономика менен салыштырмалуу эмес да. Анткени ал учурларда бюджеттин көлөмү бүгүнкү караганда 4 эсе аз болчу. Ал эле эмес көп учурларда ошол кызматтык унааны туура эмес колдонуп, ар кандай ДТПлар болуп, ар кандай жанагындай KG номер менен жүргөн, уже элдин кыжырына тийип калган маалдардын бири болчу. Ошондо ал өтө популярдуу, алдан отказ кылган. Бул мындайча айтканда популярдуу нерсе болуп, ошону кылган да өз негизи. Чынына келгенде 2015 жылы ошонун негизинде эле болуп кеткен нерсе. Эми бүгүнкү күнү кайрадан бул мүмкүнчүлүктү берип атат. Эми азыр мыйзам өзгөрүп, көбүрөөк эл менен чогуу болсун деп округка бөлүп койбодубу? Демек сен округ менен түз байланыштуу болуп, ар дайым ошол округда болушуң керек деген нерсе да. Аны эми бардыгында эле мүмкүнчүлүктөр жок эмес. Мүмкүнчүлүктөр баргандары мисалы өздөрү жүрө берсе болот. Эми жоктору региондорго барганга мүмкүнчүлүк болуп ала берсин. Мисалы мен үчүн региондорго барганда эгерде барып калсам, аны миңенге мүмкүнчүлүктү алып коердим дедим. А пока өзүм эле машина менен жүргөнгө да мүмкүнчүлүк болсо, өзүм машина менен жүрө берем да. Ушундай. Муктаждык өзгөчө деле жок болчу, өзүм автоунаам бар болчу. Анан азыркы автоунааны бардык эле депутаттар баш тарткан жокпуз. Анткени мүмкүнчүлүктөр чоңураак экен. Биз эми аймактарга чыгабыз, Кыргызстанды кыдырабыз. Ошол учурда бир топ жеңилдиктер болот экен. Эми бул жакшы көрүнүш, мамлекетибиздин өнүгүп аткандыгы, мамлекетибиздин астына жылып аткандыгынын бир үлгүсү десек болот. Эми биз коллегиалдык органбыз да. Анан бул учурда бир депутаттын демилгеси же бир азчылыктын пикири бул жакта эч кандай чечим кабыл алганга мүмкүн болбойт. Ошол себептен эми депутаттардын көпчүлүгү эгерде бул нерседен баш тарта турган болсо, баарыбыз эле колдойбуз. Ошол негизде көпчүлүгү колдосо, биз дагы колдойбуз. Анткени коллегиалдык орган болгондон кийин биз жеке
эч кандай чечим кабыл албайбыз. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы канча машина алынганы жана баасы тууралуу маалымат жок экенин, сатып алуу жана автоунаааларды бөлүштүрүү боюнча президенттин иш башкармалыгы алектенерин билдирди. Бирок президенттин иш башкармалыгы болсо мындай маалыматтарды парламенттин басма сөз кызматы берерин белгиледи. Айтор бул жаатта тийиштүү тараптар комментарий беришкен жок. Жогорку кеңештин депутаттарына алынган кызматтык унаалар боюнча аны ЖКнын эмесине кайрыласыздар, прессасына. Сиз управделага карайт деди го алар. Жок, ошол жак жооп берет ал боюнча. Биз ал жакка барганда жокпуз. Ал эмеге ал боюнча информация ошолор берет. Менде азыр эч кандай эме жок, материал жок ал боюнча. Биз тастыктайбыз машина алгандычы, машина алганын. Бирок алардын жана баасы тиги бул боюнча бизде маалымат жок, бизде андай. УД карайт да, УД ошолорда. Бизде УД жок да. Иш башкармалык жок жогорку иште. Бүт ошол жактан тейленип биздики кагазыбыздан баштап тиги эмеге чейин. Мен кантип алар өздөрү тарапты, өздөрү алышкан машиналарды бизге колдонууга гана беришти да. Ал эми аталган автоунааалар боюнча интернет булактарынан төмөндөгүдөй маалыматтарга ээ болдук. Ли Сян L7 жана L9 автоунаалары бул кытайлык Ли авто компаниясынын премиум класстагы гибриддик кроссоферлери катары белгилүү. Аталган унаалардын Кыргызстандагы базар баасы жалпысынан 2,7 миллиондон 4,2 миллион сомго чейин, тагыраагы 40 миңден 60 миң акш долларга чейин сатылат. Андан сырткары баалары комплектация деңгээли менен кошо чыгарылган жылына жана импорттоочуга жараша өзгөрүп турат. Белгилей кетсек, парламентте андай артыкчылыктардан ажыраткан чечим 2015 жылы келген Республика Ата журт фракциясынын шайлоо алдындагы негизги убадаларынын бири болгон. Ага ылайык ошол кездеги депутаттар 120 кызматтык унаадан жана айдоочуларынан, жардамчыларынан жана парламенттин батиринен баш тартышкан болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.